Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Vessalatu vesselamu ala Resulillah. Amma ba'd. Assalamu alaikum ve rahmatullahi ve barakatuh. Урматтуу мекендештер, кадырлуу мусулман бир туугандар, барыңыздарга жараткан Алла Тааланын тынчтыгы, саламы, мерими, райымы жана берекеси болсун. Жараткан Алла Таала жакшы күндөрдү, жакшы түндөрдү, жакшы досторду, жакшы кошуналарды насип кылсын. Жаман күндөрдөн, жаман түндөрдөн, жаман достордон, жаман кошуналардан баарыбызды сактасын. Бүгүнкү биздин темабыз берешендүүлүк, кайрымдуулук, жоомарттык жана сараңдык. Ислам динибизде кандай баа берет? Ислам динибизде орду кандай берешендүүлүктүн жана сараңдыктын? Ахиретте кандай ийгиликке жетишет? Бу дүйнөдө кандай жакшылыктарга жетишет? Ушул тууралуу. Албетте пайгамбарыбыз Мухаммад Мустафа саллаллаху алейхи ва саллям Алла Тааланын тарабынан алып келген диндин улуу баалуулуктарынан ушул бири бул берешендүүлүк болуп эсептелинет. Берешен адам жараткан Аллага жакын экен, бейишке жакын экен, адамдарга жакын экен, элге жакын экен. Сараң адам Алладан узак, бейиштен узак, элден узак дейт. Аны эч ким жакшы көрбөйт. Пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссалам, кана Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллям ажвадан нас. Бүткүл адамзаттын эң жоомарты бул пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям болгон. Мынаке берешендүүлүк кандай? Берген кол алган колго караганда жакшыраак деп койду. Ислам дини бергенди үйрөткөн. Биз баарыбыз ушу бергенди үйрөнөйлү, жүрөгүбүздүн сараңдыгынан ушундан кутулайлы. Анткени бул нерсе, сараңдык, сөзсүз бул жамандыкка түртөт экен. Мурунку доордо Бани Исраил деп мынаке жөөттөрдө ушул Бани Исраилде көрүнүп турат канча мынча шайтан. Бир аулияга шайтан көрүнүп, анан ал аулия сураптыр: шайтан, сен ушу адамдардан кимди дос тутасың, кимисин жакшы көрөсүң өзү десе айтыптыр. 3 түрлүү адамды жакшы көрөм дептир. Биринчиси ушу арак ичкен, арак ичкен кишини жаман көрөм дептир. Дос тутам, дос тутам. Экинчиси болсо ачуусу тез келген. Үчүнчүсү болсо сараң. Ушулар менин досторум, ушуларды мен жакшы көрөм. Мына ушу менин шериктерим дейт. Арак ичип жүргөн адам, ачуусу тез келген адам, жана мынаке сараң адам. Арак ичкен адамды билесиз да. Арак ичкенден кийин адамды мас болгондон кийин ал акылы кетет. Акылы кеткенден кийин шайтан келет, ал турган эле кеп бардык күнөөлөрдүн ачкычы. Ачуусу келген ал деле, ачуусу тез келген адамдын жанында достору деле көп болбойт. Ачуусу келген адамдын аялы деле жанына отура албай калат, ата-энеси деле жанына отура албай калат, бир туугандары деле жанына отура албай калат, балдары деле качып калат. Ачуусу тез келет. Ачуусу тез келген адам өтө жаман. Чечими туура эмес болот. Анткени анын акылы бир калпта эмес да. Ошончо ачуусу тез келген учурда шариятта чечим чыгаруучу казыларга, муфтилерге уруксат эмес. Ачуусу жок, өзүнүн мындай орто абалда гана чечкенге уруксат да. Ачуусу келди. Ачуу келгенде акыл кетет, акыл кеткенде шайтан келет. Болду. Ошон үчүн ачуусунун аркасынан талак берет. Ачуусунун аркасынан да бир кеп сөздөрдү айтып берет, кийин бушайман болот, өкүнгөнү пайда бербейт да. Үчүнчүсү болсо сараң адам, мынакей сараң адам. Кээ бир адамдар бар экен, үчөө бирде табылбайт экен да. Кээ бири болсо арак ичет, бирок берешен. Берешен, ол ачык да. Кээ бири болсо арак ичпейт, бирок сараң. Ичпейт, бирок эчтеке аябай зыкымда, эч нерсе бербейт сараң. Кээ бирлери болсо сараң дагы эмес, берешен деле, арак ичпейт деле, бирок ачуусу тез келет. Кээ бир адамда бирөөсү табылат, кээ бир адамда бирөөсү табылбайт да. Бирок шайтан айтат: эгерде кайсы адамда ушул үчөө тең болсо, арак дагы ичет, ачуусу дагы тез келет, сараң дагы, ушу 3 жаман сыпаттан кайсы адамда топтолуп калса дейт шайтан. Шайтан не дейт? Ал менин устазым дейт. Ал мага устаз болот дейт. Мен анын шакирти болом дейт. Дагы тереңирээк айтканда, ал менин шайтаным болот дейт экен, шайтан өзү. Ал менин шайтаным болот дейт экен. Мына. Ошондуктан улам бул жаман, өтө жаман сыпат экен. Шайтан. Азма күнөөкөр болсо дагы берешен адамдан коркуп турат экен да.
Анткени bunun берешендүүлүгү эртеби кечпи күнөөсүнөн тооба кылдырып, Алла Таалага кулчулдук алып келет деген үмүт менен ушу коркуп турат экен. Ал эми күнөө кылбайт мисалы, намаз көй, ибадат көй, бирок сараң. Айтат экен шайтан, будан мен коркпойм дейт экен. Эмне үчүн? Сараңдыгы эртеби кеч буну жейт. Жеп бүтөт, буну жок кылат дейт экен сараңдык. Көрбөйсүзбү туугандар? Ошондуктан иншалла бул берешендүүлүк Аллага жаккан амал, элге жаккан амал. Бул садака берүү деген кол ачыктык, бөлүшүп жеп, баарын ачкалардын да курсагын тойгозгон исламдын улуу баалуулугу. Ат'имут таам, афшус салам. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айткан, силер тамак жедирип тургула, бейбечаралардын, туугандардын, мусафирлардын курсактарын тойгозуп тургула, оорукчандардын абалын сурап тургула. Ат'имут таам, афшус салам, салам таркаткыла, элдин арасында тынчтыкты таркаткыла. Валинул калам, жумшак сүйлөгүлө. Катуу сүйлөгөн болбойт, адамдын көңүлүн оорутпагыла, жүрөгүн ренжитпегиле, өзгөчө эң жакындарыңар, ата-эне, аял, бала чакалардын, кошуна колоң, достордун, алардын алдында катуу сүйлөбөгүлө, өкүнөсүн, өкүнгөнүң пайда бербейт, мына. Деп, мынакей исламдын улуу баалуулуктары Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям буну айтып кеткен. Кыямат күнү 7 түрлүү адам Алла Тааланын аршынын көлөкөсүнөн орун алат экен. Ал күнү эч кандай көлөкө болбойт экен туугандар. Ошо 7 түрлүү адамдын бири оң колу менен берген садаканы сол колу билбей калган деп айтылат. Алла Тааланын жолунда садака берет экен, берешендүү, кол ачыктык кылат экен, бирок ушунчалык канча ихластуу, ушунчалык Алланын гана ыраазычылыгын издеген, ушунчалык жашыруун берип оң кол менен берген, сол колу билбейт дейт мынакей. Бул деген канча деген ихластуу. Бул чоң нерсе экен. Ошо анда адамдарга эртеге кыямат күнү bunday берешен адамдарга Алла Таала аршынын көлөкөсүнөн жай берет деп атат. Адам баласы өзү садака берет, берешендүүлүк, кайрымдуулук кылат, ошого жараша кыямат күнү көлөкөдө болот дейт. Анткени булардын баары ушу көлөкөсүндө болот. Дайыма садака берип, кайрымдуулук кылып жүргөн, жомарттык кылып жүргөн адамдарды Алла Таалам жаман өлүмдөн сактайт экен. Жаман өлүмдөн. Өлүм да эки түрлүү болот туугандар. Биз баарыбыз өзүбүздүн өз учурунда өлөбүз. Ырыскыбыз түгөнгөндө, суубуз түгөнгөндө, демибиз түгөнгөндө, ажал келгенде болду, ырыскы менен өлүм адамды кууп жүрөт. Ырыскысы түгөнгөндө өлүм баса калат, болду, ошол эле айырмасы. Эми ошолдо келгенде качан келет? Бул биздин колубузда эмес да. Кандай келет? Ошол биздин колубузда. Кандай өлөбүз? Бул биздин колубузда. Качан өлөбүз? Бул биздин колубузда эмес. Анткени Алла Тааланын колунда. Ар бир адам өз ыктыяры менен бу дүйнөгө келе албагандай эле, өз ыктыяры менен бу дүйнөдөн кете албайт дагы. Биздин колубузда эмне десе, татыктуу, таза, жүзүбүз жарык, ички дүйнөбүз таза, аруу болуп, дүйнөдө ушу бирөөнүн калпайтып, бирөөнүн мал мүлкүн жебей, бирөөнү сыздатып, көз жашын агызбай, мал мүлкүн тартып албай, укугун тепселеп, бирөөгө зордук, зомбулук кылып, бирөөгө зулумдук кылбай, бирөөнүкүн уурдап албай, каракчылык кылып тартып албай. Мынакей туугандар, ошондой бир таза дүйнөдөн татыктуу жашап, колубуздан келсе жардам берип, колубуздан келсе жакшылыкка чакырып мынакей. Демек, ошол өлүм келгенде бардык адамга бирдей келе бербейт. Көзүбүзгө бирдей көрүнгөнү менен ошол өлүм төшөгүндөгү адам ошол билет кандай келгенин. Ал сүрөттөп бере албайт, дүйнөдөн өтүп кетти да. Анткени өлүмдүн даамын тартуу, татуу бул оңой эмес да. Өлүмдүн даамын татуу оңой эмес бул. Оңой эмес. Мына денеме ушу кичине бир мык кирип кетсе колго, чыгарыш кандай кыйын. Жөн эле бир тикен кирип кетсе, кандай ачтырат, кандай кыйын. Анализ алганда чыз этет, көбүрөөк кетсе кандай болот. Эми ушул путтан тартып толук денеден жанды чыгарып алуу бул тууган оңой нерсе эмес. Садака берип, берешендүүлүк кылган адамдын Алла Таала жаман өлүмдөн сактайт экен аны. Анын башына жаман өлүм келбейт экен. Өлүм өз учурунда келет баарыбызга.
Андан алдын артын болбойт. Эч ким качып кутула албайт. Ал кул болобу, падыша болобу айырмасы жок. Алчы. Бирок кандай татыктуу өлөбү? Жаман өлүм менен, жакшы өлүм менен дегендей. Ушу садака берип жүргөн адамдардын Алла Таала жаман өлүмдөн сактайт деп пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссалам айткан. Мынакей. Берген адам Алла Таалага сүйкүмдүү, жакшыраак, алган колго караганда берген кол жакшыраак деп. Мынакей. Аллага жакын, элге жакын, бейишке жакын. Ал эми сараң адам болсо, ал өзүн деле курутат. Алла Тааладан деле узак, бейиштен деле узак, тозоктон деле узак. Кур'анда жараткан Алла Субханаху ва Таала буйрук берген. Кечиресиздер, суроолорду жооп бергенче кетейин. Сараңдыкты кантип жеңүүгө болот дейт. Караңыздар, шайтан сараңдыкка чакырат, жакырчылыктан коркутат. Алла Таала вада берет айкөлдүүлүгүнөн. Сараңдыкты кантип жеңүү бул ушу берешендүүлүк менен. Ар бир адам мына өз өлчөп алсын. Мен Кудай кааласа, эгерде таптакыр кээ бир адамдар бар, 1 жылда дагы садака кылбайт. 1 айда дагы садака кылбагандар бар. 1 жумада өтүп кетет, садака кылбагандар бар. Жоктугандар. Биз ушундай кылып алайлы, эгерде күнүнө 1 жумада сөз садака кылып турсак, 1 күндө болбоду дегенде бир белгилүү өлчөм. 10 сом. Же болбосо бир бечарага 50 сом, же 100 сом. Ошону дайыма берип турайлы. Садака кылып турайлы. Ошондо биз өзүбүз жакшы көргөн нерсени берип турсак, сараңдык кетет. Сараңдык кетет. Болбосо мал, адамдын мал мүлкү үч нерсе. Калганы сиздики эмес. Байлык үч эле. Жегениңиз, кийип эскирткениңиз, садака бергениңиз. Ушу сиздин байлыгыңыз, мал мүлкүңүз. Калганы бардыгы сиздики эмес, башка бирөөнүкү бардыгы. Өлгөндөн кийин бардыгы калат да башканыкы. Аял киши сараң болсо болот дейт. Ошол туурабы? Жок. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям жубайлары бардыгы берешен эле. Айша разияллаху анха бир отурганда 80.000 динарды Алла Тааланын жолуна сарптап берет эле. Өзү орозо экенин да унутуп калып, озачарга дагы бир нерсени алып калганды унутуп калат эле. Ушунчалык берешен эле. Садака качан берилет? Садака качан кааласаңыз берсеңиз боло берет. Башка оор түшкөндө гана садака бербей, жеңилдик күндө дагы садака берип жүрүш керек. Пайгамбарыбыз айткан, ооруларыңарды дарылагыла, садака берип, кайрымдуулук кылып, ооруп аткан адамдардын атынан кайрымдуулук кылсаңыз, Кудай сактасын, өзүңүз ооруп калсаңыз дагы кайрымдуулук садака берсеңиз, ошо менен да дарылануу бар. Сөзсүз эле дары-дармек, аптекадагы лекарство менен эле дарылана бербейт адамдар. Кээде дем салып дарыланат, кээде садака берип дарыланат. Дарылануунун башка да түрлөрү бар. Мен сараң болгум келбейт. Бирок бирөөгө бир нерсе берип жатканда бергим келбейт дейт. Бул кандай дегени, мына сиз өзү айтып атасыз, мен сараң болгум келбейт дейсиз. Бирок бирөөгө бир нерсе берип жатканда бергим келбейт. Бул да сараңдык. Сараңдыкта эле сиз өзүңүз бербегенде айтпайт. Бирөөнүн бергенин дагы көрө албай. Бул андан өткөн сараңдыкта. Жалгыз эле бул сараңдык деген акчага эле айтылынбайт. Берешендүүлүк, жоомарттык бул акча бергенге эле, сарптаганга эле айтылбайт тугандар. Адам оюнда дагы, пейлинде дагы берешен болуш керек. Кээ бир адамдын колунда эчтеке жок, бирок ошончо дагы сараң да. Анткени ичи тар бунун. Ичи тар. Бар болсо мен эч кимге бербейт элем дейт. Мынакей. Алла Таала ошон үчүн сага бербейт деп айтсак болот да. Мени атам сөгө берет, күнөө жазылабы? Бир нерсени кайната кайненесинин алдында сөгүнө берет. Бир нерсени кайната кайненесинин алдында сөгүнө берет. Жо эми мындай сөгүнгөн болбойт эми. Бул маданиятсыздык, сөгүнгөнгө күнөө жазылат. Сөгүнгөндө эми тилдейт да, туурабы? Атасын тилдейт, энесин тилдейт. Бул өтө чоң күнөө болот. Алла Таала Кур'анда мына бутпарас сөлөкөттөрдүн кудайын дагы тилдебегиле деген. Силердин кудайыңарды жыйынтыгында тилдейт деп. Ким өзүнүн кудайын тилдеген болсо кандай ал? Жалгыз бой аялмын, бир уулум бар. Баламы пешени терим менен эч кимден сурабай чоңойтуп келе атам. Жалгыз бой аялдын садака өтпөйт дешет мага. Туурабы ошол?
Жоқ, Алла Таала биринчи разы болсун. Машалла, сиз өзү тарбия кылып келатасыз. Ана жалгыз бой аялдын садакасы өтпөйт дешет. Андай эмес ал. Ал туура эмес. Садака деген мына ушул адам баласы чын жүрөгүнөн Алла Тааланын жолунда бейбечараларга, кембагалдарга, муктаждарга, андан сырткары деле мисалы досторго деле, жакындарга деле ушу кичине кайрымдуулук кылган атын садака деп айтат. Андай өтпөйт деген андай туура эмес. Кудай кааласа бар садаканын улуу сооптору бар. Ас-садаката раддул бала, мындай садака берүү бул балелерди кайтарат деп дагы келет. Башына келе жаткан балени кайтарат дейт. Садаканы көчөдө отурган лөлүлөргө берсе болобу, же пайдасы тийбейби аларга берсе дейт. Мындай эң негизи муктажга бериш керек да. Анан эгерде ошо лөлүлөр же башкалар эгерде сизден Кудайдын атын сурап келип калсачы, берип кое бериңиз. Мен айтым, мен жеке өзүмдүн оюм да. Эгерде бергиңиз келбесечи, бербей эле коюңуз, бирок какпаңыз. Аларды жиркпеңиз, аларга жаман сөз айтпаңыз. Теге эле коюңуз. Бергиңиз келбесе, жөн эле бербей эле коюңуз да. Мына. Берсеңиз, мен айтам, Кудайдын атын атап келсечи, ал бай болуп келсе деле бир аз болсо деле берип коюңуз. Бирок бергиңиз келбесе, өзүңүздүн ыктыярыңызда. Бирок сөзсүз, аларды бир сизден сураныч, аларды жиркпеңиз, какпаңыз. Берешен болоюн десем, болбойт. Эмне кылыш керек дейт. Бул адамдын ыктыярында, напсы менен күрөшүү. Ушуга жараша сыноо деп айтылат. Ушуга жараша биз даража алабыз. Алла субхан биз айтайлы да, мен Алланын кулумун. Алла Таала буйрук берип атат. Эмне деп буйрук берип атат? Мына, я ибни адам, адам баласы. Анфиq унфиq алейк. Сен сарптагын, саңа дагы мен сарптайм деп атат. Берсең беремин дейт мынаке. Берешендүүлүккө Алла Таала берешендүүлүк мамиле кылат. Алла өзү берешендүүлүктү жакшы көрөт. Алла Таала. Садаканы кандай адам берет? Мисалы үстүбүздө үй жок дегенде, иштеке эмес, берсе боло берет. Сөзсүз эле үй болгондо эмес, биз деле квартирада жашап жүргөнүбүздө, үй жок жүргөнүбүздө садака берип анан байыганбыз. Адамдар, кээ бир адамдар башка бирөөнүн мал мүлкүн жеп байыса, бир жолу бар, башка адамдардын курсактарын тойгозуп байыган. Мынаке, исламда мынандай дагы бар. Алла субханаху ва таала айткан: "Я мухакуллаху риба ва юрбис садакат." Жараткан Алла айтып атат. Алла Таала сүткорлукту түп тамырынан жок кылат. Көзүңүзгө көбөйгөнү менен түп тамырынан жок кылам деп Алла Таала вада берип атат. Кандай жок кылат? Анын өзүнүн иши. Кандай сизден жок болуп кетет? Сиз акылыңызга жетпей калат. Бирок садаканы Алла көбөйтүп берем дейт. Көзүңүз алдайт сизди. Азайып атат го. Болгон 10 000 сомуңуз бар эле. 1000 сомду садака кылсаңыз 9 000 болуп азайып калды го. Алла айтат: "Ва юрбис садакат." Садакалардын бардыгын Алла көбөйтүп берет. Садакадан берилген мал эч качан азайбайт. Бул Алла Таалага ант ичип айтылат. Азайбайт, мүмкүн эмес. Калыс Алланын ыраазычылыгы үчүн бериңиз, ошо эселеп кайтып келет. Мына менен сураңыз. Эселеп кайтып Алланын ыраазычылыгы үчүн бериңиз, ушу амалды тажрыйба кылып көрүңүз, эч кимге айтпаңыз. Кудай гана билсин, болду. Бейбечарага жардам бериңиз. Кудай кааласа Алладан гана күтүңүз, андан бейбечарадан күтпөңүз жакшылыкты. Мына ушу Кудайым кандай кайтарып берет. Эгерде кайрымдуулук кылууга күйөөсү уруксат бербесе, аял киши кайрымдуулук кылса боло береби? Же күнөө болбойбу, күйөөсүн айтканын укпады деп. Мындай, аял кишинин өзүнүн мүлкү болсо, кээ бир аялдар бай, күйөөсү деле бай. Ал аял өзүнүн мүлкү бар, атасынын атасы берген, мурастан калган, же өзүнүн бизнеси бар, ал бере берсин кайрымдуулукка. Бирок кээде аялы менен күйөөсү экөө чогуу тапкан бар, же күйөөсү гана таап келип берген. Ал күйөөсүнүн уруксатсыз бир ийне, бир жип дагы бергенге акысы жок. Демек, урматтуу телекөрүүчүлөр, мынакей ислам динибиздин чакырыгы, ислам динибиздин баалуулугу бир намаз менен чектелбейт экен да. Бир эле орозо, зекет, ажылык деп жок. Эң жакын туугандарга мынакей чын жүрөктөн садака кылуу, чын жүрөктөн аларга жардам берип, бул колуңуздагы бар. Өзүңүзгө жараша. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айткан: "Эркектер, силердин мойнуңарда милдеттүү" деп айткан аялдарыңарга өзүнө эрежеге жараша ошолорго кандай десем, кийим кечесин, ырыскысын камсыздоо депчи. Мындайда айтканда, эгерде бай болсо, аялын ошо байлардай деңгээлде кийим кийгизип тамак аш бериш керек. Кембагал болсо, кембагалдын деңгээлинде, орточо болсо, орточо. Бул ушу улуу садакага кирет, туугандар.
эгерде буга биз жооп бердик. Мен орус аялга садака берсем албай койду, кыргызсың деп, эмнеге дейт. Билбейм, садаканы бизге берсе боло берет. Кайредин иманы жок, мусулман эмес, бардыгына садаканы берсе боло берет. Зекетти берсе болбойт. Зекет бар го, бир жылда бир жолу фарыз болгон. Ал Алла Тааланын фарызы мусулмандарга гана берилет, мусулман эместерге берилбейт. Ал эми садаканы христианбы, яһудийби, ким болсо да яһудейби, бардыгына берсеңиз боло берет. Биздин 10га жакын малыбыз бар, машинабыз, 2 үйүбүз бар, дыйканыбыз, дыйканбыз дейт. Курбандык кылып коелу десем, өзүбүз кыйналып жашап жатабыз, кетмен чаап, нан табабыз. Мен жолдошум деп, жолдошум көнбөйт. Аны байлар кылат дейт. Мындай. Азыр бүгүнкү күндө Кудайга шүгүр жакшы эле машина, үй, бардык мал салы бар экен. Мейли. Бирок мындайда бир жалпы айтып коеюн, 40 койго жетпесе, ошондой эле акчалай 193.700 сомго акчаңар жетпесе, курмандык чалган сиздердин мойнуңуздарга милдеттүү эмес эле. Эгерде жеткен болсо, анда милдеттүү, фарыз болчу. Аны өзүңүздөр билесиздер, канча акчаңар бар. Садаканы сөзсүз акча түрүндө бериш керекпи? Жок, жок. Садаканы эски кийимди дагы берсеңиз садака. Пайгамбарыбыз айткан, кимде ким өзүнүн эски кийимин башка бирөөгө кийгизип койсо, бейиштен Алла Таала жашыл кийим кийгизет деген. Суусундук берип дагы садака кылса болот. Садака сөзсүз эле акчалай эмес. Өзүңүздүн кызматыңызды садака кылсаңыз болот. Мисалы, мен бир кызмат кылып берейин сизге, ишиңизди бүтүрүп берейин дагы, акча алган жокмун. Мен ушу ишимди, ушу кызматымды садака кылдым мынакей. Садака жөнөкөй эмес, оюңузду, жаже өзүңүздүн укугуңузду садака кылсаңыз болот. Кандай? Мен биринчи рядда отурам. 10-чу рядда ошо карап, туганыңыз башка кимиңиз келип калды. Алымба тааныш билиш, кандай болуп калбасын. Сиз ошону алдыга отургузуп койдуңуз, аркага отуруп. Машиненин алдына ошо орун талашып кетип, кой деп, ушу эне отурсун, ушу байке отурсун, ушу аксакал экен, ушу оорукчан, ушу инвалид экен деп. Болосо мен өзүмдүн укугуңузду садака кылып атасыз. Мына ушундай улуу садаканын жолдору көп. Садака акча менен чектелбейт, садака. Акча бере албайм, бирок продуктты кийим кече берсем ошол болобу? Болот. Канча үйлөрдө кийимдер толтуруп алып жатабыз го биз баарыбыз. Идиш аяктын чеги жок, тиякта бир жагы продукттары чирип атат. Канча адам бечара ачка калып атат. Ошолорду чири электе берип койсок боло беле? Болот. Сөзсүз эле ал акча эмес, акча эмес. Продукт менен дагы, нан менен дагы, кийим кече менен дагы, бардык нерсе менен. Hazret Ayşe radhiyallahu anha enebizge Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytkan эле, Ayşe, senin üstündögü eski giyim başka birölөрдүн жаңы кийими депчи. Түшүнүп алыңыз. Биздин кээ бир адамдарга сиздин кийип аткан кийимиңиз ол сизге эски болуп калганы менен аларга жапжаңы. Бут кийимге жетпегендери бар, тугандар, ручкага жетпегендери бар, дары-дармекке жетпегендери бар. Садака берем деген жолучу бардыгы ачык. Ким ушу садака берүүнүн жолун издесечи, кадам-кадам Алла Таала ача берет агачы. Мен бирөөгө жакшылык кылып, бир нерсе берип жатсам, аябай ак көңүлүм менен бере берем. Бирок бергенден кийин өкүнө берем. Неге бердим деп ичим ачыша берет. Кандай кылып бул мүнөздөн кутулам? Бул шайтандык мүнөз да. Биринчиси периштелик мүнөз, бирок ошо жакшылыкты кайра жамандык кылып коет экен. Андай болбош керек. Бергенден кийин болду. Ошон чын жүрөктөн берилбей калган, ошон үчүн аркасынан өкүнө бересиз да, андай кылбаш керек. Алла Таалама ишениңиз. Биринчи сиз жараткан Алла Таала менен соода кылыңыз да. Алла деп, ал көрүп турат, угуп турат, билип турат, жоктон бар кылган да. Бизге ырыскы 24 саат жашоо берип атпайбы? Мына Алла Таала ошо сени атыңдан берип атам депчи. Ушул мага эртеге кыямат күнү о дүйнөгө барганымда, ушул мага я Алла сооп болсун, дозоктон калкан болсун, менин даражамы көтөрө турган болсун, мээримиңе жеткирип, бейишиңе чыгара турган болсун деп, ушундай ниет менен бериш керек. Бу дүйнөдө Алла Таала сөзсүз эле кичине анын сээселерин кайтарып берет. Бирок берип алып, анан ага кайра өкүнүп, эмне үчүн берип алдым эле деп андай ал болбойт. Ал шайтанды ошондой кылып азгыруусу болот да. Андай азгырга түшпөш керек. Аузу биллахи минеш шайтанир раджимди көбүрөөк айтып жүрүңүз. Бир тууган эжем жалгыз бой эне.
Sadakаны малдан зекетти эжеме берсем болобу? Болот. Bir туғандарга зекет берсе болот туғандар. Садака берсеңиз болот, зекет берсеңиз болот. Ата энеңизге берсеңиз болбойт зекетти. Садака берсеңиз болот. Аялыңызга, бала чакаңызга, чоң ата чоң эне, таята эне, неберелериңизге, аялы күйөсүнө, күйөсү аялына зекетти берсе болбойт. Bir туғандарга берсе боло берет. Булардын баарына садаканы берсе болот. Садаканы бир гана пайгамбар Мухаммад алейхиссаламдын үй бүлөсүнө берсеңиз, ошол туура келбей калат. Калган аларга белек деп коет, хадия. Исламда түшүнүк бар да, хадия, садака, закат, хиба деген айырмалары бар да. Арак ичкен адам ичкиликке садака сураса, бербесе болобу? Вообще бербеш керек. Арак ичкен сурагандар бар го, 1 сом бербеңиз, эчтеке бербеңиз. Нан алып бериңиз. Эгерде кийими жок болуп калган болсо, жылаң айлак жүргөн болсо, бут кийим алып берип коюңуз. Анан жакшынакай ошого кичине аз-маз силкип, жакшылыкка чакырып, "Бунуңду ташта, сен адам бол" деп ага акчалай берип койсоңуз, кайра ичет да. Ага бербеңиз. Ага анан көрөк курсагын тогуз, нан алып берип коюң, болду. Мен күйөөмөн сурабай кошуналарыма тамак чыгарсам, базарда отурган инвалидтерге акча берем, күнөө болбойбу? Бирок магазинде иштейбиз, менде кээде алмашып чыгам. Мен да кээде алмашып чыгам. Мындай. Эми ушундай маселелерде эгерде күйөөңөрдүн ортоңордогу акча чогуу иштеп аткан болсоңор, күйөөңөр болсо, ошонун акчасы болсо, анда сөзсүз сураш керек болот. Эгерде өзүңүздүн акчаңыз болсо, онда деле күйөөңүзгө айтып койсоңуз, ортоңуздарда ынтымак болот. Айтпай деле садака берсеңиз боло берет. Өзүңүздүн мүлкүңүз болсо, ага милдеттүү эмес бирөөгө айтып бергенгечи. Бирок айтып койсоңор, эми ортодогу чогуу үй бүлө курулуп атпайбы? Бири-бириңерге ишенип, чогуу кеңешип, мынага жардам берели, буга жардам берели. Бул дүйнөнү өлсөк алып кетпейт экенбиз. Көргө алып кете турган дүйнө эмес экен. Анан көрөк алдын ала жардам берип койсок, ушулар бизди алдын ала күтүп алат экен тиги дүйнөдө деп түшүндүрүп берсеңер жакшы. Биздин үй бүлөдө сиңдим инвалид. Көп нерсени сиңдиме беребиз. Ал да садака катары кетеби? Кетет. Ал эле эмес. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айткан, эгер ушу аялың ал инвалид эмес, жөн эле жакшы эле аялыңдын оозуна ушунда бир лукма дагы берсең, Алланын ыраазычылыгы үчүн ошо да садака. Бала чакаңа ошол жерге ушу ичи тарланбай, өз бала чакаңа ушу кийим кече алып берип, тамак аш алып берип, мына окуй турган баягында китеп ручкаларды алып берип, ушулардын бардыгына ниет кылып койсоң, садаканы соо жазылат. Эң абзел, эң улуу садака өзүңүздүн аял бала чакаңызга сарптаган. Эгерде инвалид болгон болсо, ал үстүнө үстү да. Ал өтө улуу кайрадан садака. Инвалидтик мындай оорукчандыгын дагы эске алып атасыз, өзүңүздүн тууганыңыз, сиңдиңизди да эске алып атасыз. Эки эсе садака. Апам 7 жыл мурун өтүп кеткен. Садака берсем болобу апамдын атынан? Болот. Сөзсүз. Пайгамбарыбыздан да сураганда пайгамбар ушинтип жооп берген эле. Апасы өтүп кеткен, атасы өтүп кеткен, аркасынан садака кылса болобу, курмандык чалса болобу? Болот бардыгы. Ажылык кылса болобу? Болот. Себептен артынан бул өтө улуу сооп тургандар. Садака берүү жөнөкөй эмес. Бул Алла Тааланын ачуусун кетире турган, күнөөлөрдү кечирте турган, даражаларды көтөрө турган ушундай улуу амал садака берүү. Берешендүүлүк, жоомарттык бул байыртан келген улуу адамдардын сыпаттары. Бардык пайгамбарлардын тажысы бул берешендүүлүк. Биздин уулубуз иштеп акча табат. Ошол акчадан аял киши садака берсе болобу, же күйөөсүнүн уруксаты болуш керекпи? Күйөөсүнүн уруксаты болуш керек. Уулуңуз таап атабы? Ошол уулуңуздун уруксаты менен гана садака бере алат. Андай болбосо кыянат болуп калат тугандар. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айткан жери бар да. Бактылуу адамдын, эркектин мындай белгиси тилинде дайыма Алла Тааланын шүгүрү болсун, зикири болсун, жүрөгүндө Алла Тааланын шүгүрү болсун, денесинде Алла Тааланын өкүмүнө сабырдуулук болсун, жана малына, күйөөсүнө кыянат кылбаган аялы болсун депчи. Бул мына бактылуу адамдын белгилери ушундай. Мен кошунам 5 баласы бар. Мамлекеттен жардам сураса, жериң бар, бербейбиз дейт. Инисинен жерин сураса, бербей жатат. Эмне кылыш керек? Мамлекеттен жардам сураса, жериң бар, бербейбиз дейт.
инисинен жерин сураса бербей жатат. Анда иниси жерин алып алган болгон болсо, ал иниси зулумду кылбай кайтарып берсин жерин. Бул эми карап туруп бардык бүгүнкү күнү Кудайга шүгүр укуктук мамлекетте жашап атабыз туугандар. Ошол бардык мыйзам ченеминде бирөөгө зулумду кылбай, эгерде бейбечарага болуп калса дагы жардамды кол узатып туруш керек. Мен ойлойм, Бишкектин байлары эгерде зекетин эле берсе, садака бербей эле турсун, зекетин эле чыгара турган болсо, Кыргызстанда кембагал калбайт. Мен бул сөздү ант ичип айта алам. Бишкектин эле, Бишкекте жашаган Бишкектин байлары зекет 40тан бирин эле чыгарсын. 40 миллион доллары бар, 1 миллионду чыгарсын. 400 миллион доллары бар, 10 миллион долларын чыгарсын. Мына оңой эле санап берейин. 40 миң доллары бар, 40 миң доллары бар. 1000 долларын чыгарсын. Ушулар эле эгерде бере турган болсо, Кыргызстанда мына социалдык проблемалар болуп атпайбы? Болбойт, кембагал болбой калат. Бир тилекке каршы бул ушуга жүрөгүбүз ачыла элек туугандар. Кээ бир адамдар берет, биз өтө жакшы билебиз, өтө жакшы билебиз. Алла Таала алардан ыраазы болсун. Алардын жүрөктөрү да тынч, жашоолору да тынч, бактылуу жашап атышат, аябай жүздөрү жарык. Садака бере албай калдым орозо айында, бирок кошунама берем тамак аш, балдары көп, өтө жакшы. Кошунаңызга жакшы мамиле кылып туруңуз. Кошунаңыз мусулман болсо 3 акысы бар. Ал жерде жөнү кошуналык өзүнчө, мусулманчылык өзүнчө, тууганыңыз болсо дагы өзүнчө, тамак берип бала чакасы муктаж болуп турса берип турсаңыз дагы сообу көп. Ал сөзсүз эле садака Рамазан айда эле берилбейт. Же болбосо мындай Кудай сактасын, мындай аз башыбызга ушундай пандемия деген белекке кесепет келгенде эле берилбейт. Садаканы дайыма берип туруш керек туугандар. Менин айлыгым 20 миңдин тегереги, зекет берсем болобу, үйдөн мен эле иштейм. Мындай. Буну бир жылда бир жол берилет да, бир жылда топтойт. Андан бир канча жеп коесуз да. Анан башка жактан келип калат. Кыскасы бир жылдын ичинде бар топтогондо, мына азыр бүгүнкү 7-июль 7-июль. Эмдиги жылы 7-июлга чейин ошо акча болсо 193.700. Ошондо гана зекет берүү милдеттүү. А садакага бере берсеңиз боло берет. Жылмаюуда садака дейт. Колубузда жок болсо да, колубузда жок болсо, жок дебесе жылмайып турса деп сооп жазылабы деп. Туура. Мына пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям садакалардын түрлөрүн бирөөсү ушундай айткан. Ат-табассуму фи вajhi ахик садака. Сиздин ушу жылмайып койгонуңуз мусулман бир тууганыңыздын алдында бул садака дейт. Кабагыңызды бүркөп, жиниңизди келтирип, көзүңүздү чекчейтип, андай эмес. Ушундай пешенеңизди жарык кылып, жылмайып коюп, мына ушу маданият да бул. Кандай чоң маданият, адамдын көңүлүн көтөрө турган. Бирөөнүн үйүнө келсе, бирөө тамак жеп алса келсе көбүнчө ушинтип жаман көзү менен карайт. Жок. Мусулман дайыма жылмайып туруш керек, ушуну үйрөнүш керек. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям ушуну айткан. Ушуну тилекке каршы мына Америкага биз барып келдик эле, ошол жердегилер амал кылып канча деген өздөрүнүн маданиятын жогорулатты да. Кандай жылмайып жүрүшөт экен да. А бизден барса айтат, мага эмне жылмаят мына депчи, түшүнбөйт да. А бирок жылмаюу бул туган садака берген болсо болот алат. Кайын журтум садака беришет, бирок бечарага ушунча сом бердик деп дей беришет. Ушул туурабы? Жок. Садака бергенден кийин милдет кылбаш керек. Садака бергенден кийин милдет кылбаш керек. Унутуп коюш керек. Болбосо шайтан милдет кылып, мына мен сага садака бергем, сен көчөдө калдың эле, путуңа тургузганмын, билесиңби? Курсаң ачкы, мен ток кылып, мен кийим кийгизип койсом, азыр бүгүн мага салам бербей калдың. Ар кимге да айтабыз. Мен мынага мындай кылдым эле деп. Күнөөбүздү эч айтпайбыз, эстебейбиз. Кайталабайбыз, бирөөгө айтып. Кылган жакшылыгыбызды келер кечке айтып атып жок кылабыз да, бул шайтандын азгырыгы. Ошондуктан туганда садака берели дагы, жардам берсек, андан кийин милдет кылбайлы. Болду, биз калыс Алла үчүн бердикпи? Ошо ойдон таштайлы. Үшүрдү кимге бериш керек шариятта? Ошол үшүрдү садакага лайыктуу, үшүргө лайыктуу адамдарга, бейбечараларга бериш керек, кембагалдарга бериш керек, Алланын жолундагыларга бериш керек, карызга баткандарга бериш керек. Ушулардын баары Кур'ан-ы Каримде иннама садакат лил фукара деп аят бар. Ошолордун баардыгына берсе боло берет туугандар мынакей. Үшүрдү садака бул үшүрдүн өкүмү дагы чоң, бул важип болуп эсептелет. Үшүр деп мына мисалы алтын, күмүш, кийим кече, соода бул акчалардан баардыгын зекет да. Ал эми мына немелерден болсо үшүр берилет да, жемиштерден, ушулардын баардыгын жер жемиштерден, картошка болобу, пияз болобу, кандай болсо. Биздин кошунабыздын баласы ууру.
Инструменттердин баарын урдап кетти. Эмне кылсак болот? Эгерде далилиңер болсо, кармап туруп, аны жакшына айткан болсо, кайтарганга аракет кылла. Ооз экеле, милицияга бербейли. Анан акыл эсине келип, кайтарып берип калса жакшы. Бул болсо анда кайрылганга туура келет. Мына укук коргоо органдары эмне кылып отурат? Ошолорго кайрылышыңыздар керек болот. Ансыз эми бүгүн Кудайга шүгүр, мына укуктууларды коргой турган, укуктуу мамлекетте жашап атабыз. Ал сиздердин иншалла укугуңузду коргоп, арызыңыздын негизинде инструменттерин баарын тааныса, карап, далилдеп, азыр эми видеокамералар көп болгон, учуртугандар, ал аныктап кармап, анан кийин кайтарып берет. Аны жөндөн күмөн эле кыла берсеңиз болбойт, далил болуш керек. Биз үй бүлөбүз менен Орозо Питерге 1300 сом топтоп 4 баласы менен жалгыз калган аялга беребиз дедик эле. Абысынын 300 сомун менден эч кимге билдирбей алып койгон. Жетимдин акысын жегенге мен да аралашып калбадымбы? Бул мындай. Быйыл бизде ошо фитр садака 30 сомдон. Эгерде ушул карап туруп ар бир кишиге, киши башына ошол үй бүлөңүздө өзүңүз, анан бала өзүңөр, бала чакаңар болуп туруп ошого жетсе 30 сомдон, ошодон төмөн болсо эчтеке эмес. Эгерде жетпей кала турган болсо, анда алдырып сиздер кайра беришиңер керек болуп калат да. Мисалы мен ошол 30 сом фитр садака эле да берейин деп аттым эле, бирөө урдап кетиптир да. Бербей калдым. Эмне кылышым керек? Эми ал ууруну кармай албайм. Чөнтөгүмдөн чыгарып фитр садаканы баары бир беришим керек да. Ордуна беришим керек. Урматтуу телегөрүүчүлөр, кадырман мусулман бир туугандар, келиңиздер мынакей динибиздин улуу баалуулуктарын жандандырайлы. Көчөмө көчө, айылма айыл, Кудайга шүгүр мындай оор күндөрү элибизге рахмат. Ушу мындай берешен, ушундай жоомарт, волонтер деп коет турбайбы, азыркы жаңы сөз менен айтканда. Ушуларга рахмат бар. Ушулардагы алхамдулилля уюштуруп, кээ бирлери өздөрүнүн жанынан, кээ бирлери ошо уюштуруп неме кылып, көптөгөн мекендештерибизге ар тараптан, тамак аш тарабынан, дары дармегинен дейли, бардыгынан жардам беришти. Бул дагы алхамдулилля мындай көздү ача турган, ушундай кыйналган убакта албетте сооптору көп, улуу да, өтө эселеп көп болот. Эбегейсиз да. Bunday уларга жетти, Кудайга шүгүр. Баягы супурабыз кур эмес дегендей, иншалла элибизде колу ачык, жоомарт, баатыр ушундай берешендер бар туугандар. Алхамдулилля кайсы элде ортосунда ушундай берешен эркектер, берешен аялдар болгон болсо, Кудай кааласа ал элдин келечеги бар. Куранда Алла Таала мактаган: «Иннал мутасаддиқина вал мутасаддиқат». Имандуу эркектер, имандуу аялдарды мактап келтирип, садака берген эркектер, садака берген аялдар деп Алла Таала өзгөчө басып айткан. Ошолорго Алла Таала даярдап койгон, кечиримдүүлүктү, улуу соопту, бейишти даярдап койгон дейт туугандар. Эртеги кечпи бу дүйнөдөн кайтыш бар да, 100 жыл жашасаңыз деле баары кетесиз да. Кайткандан кийин тиякта Алла Таала ушундай улуу ийгилик даражалар, соопторду даярдап койгон. Кимге? Садака берген эркектерге, садака берген аялдарга. Садаканын шартын болсо бериш керекпи же сөзсүз береби? Садаканын шартын болсо бериш керекпи же сөзсүз береби? Мындай да, бүгүнкү күндө мен ойлойм да, Кыргызстанда 99% садака берсе болот да. Садака дегенде эле сөзсүз эле ана $1000 башта деген жери жок да. Жеп аткан наныңыздын кичине сындырымын садака кылсаңыз болот. Пайгамбарыбыз айткан: Айша, сен бир курманын жарымы болсун садака берип, өзүңдүн жаныңды дозоктун отунан куткарып ал деген. Көрбөйсүзбү? Курма деген канча бу? Финик, бир кичинекей. Жарымы канча? Шыккы тамаратин. Ушу өзүңдүн жаныңды дозоктун отунан куткарып ал бу дүйнөдө туруп. Курманын жарымы сындырынча о садака берип дейт. Нандын сындырыгы болсо, бир өрүк болсун, бир картошка болсун, бир пияз болсун. Кошунаңыз бейбечараларды билесиз, кембагал, жетим жесирлер, инвалидтерди 1 килограмм пияз алып берип коюңуз. 1 килограмм картошка үйүңүздүн огородуңузга эгип эле, сатып алып айлы, ошодон деле садака кылып берип койсок болот. Мына
же болбосо жөн эле барып ошо кызмат кылып деле эчтеке бербей деле кызматыбызды мен баягы айтып кетпедимби, садака кылып берсек болот. Мына урматтуу туугандар, ушундай бир келиңиздер, ушундай бир кандай адамгерчиликтин, имандын талаптарын, чакырыктарын исламыбыздын ушундай улуу баалуулуктарга жеткенге аракет кылайлы. Мен үйдө неберелерими багып отурам, күйөөм уулдарым иштеп акча табышат. Мен бирөөлөргө тамак аштан, кийим кечеден акчадан берип коём. Айтпай эле күнөө болобу дейт. Эми уулдарыңыздыкын берсеңиз боло берет. Анткени уулуңузду эми сиз төрөдүңүз, сиз чоңойттуңуз, уулуңуз сизге берди, ошолордон неме кылыпчы. Бирок күйөөңүздүкүн айтпай берип койгон болбойт. Күйөөңүзгө сөз айтыш керек болуп калат. Эми ал күйөө таап келгенин унчукпай эле берип кое берип ал болбой калат. Эми ал ортодогу ынтымакка, ортодогу сүйүүгө, ортодогу жакшы жашоого, жаркын келечекке бул өтө чоң иншалла мындай түрткү пайдалуу бекемдөө болуп эсептелинет да. Азыр үй бүлөлүк институтун мындай үй бүлөлүк көрүп атпайсызбы, кандай деген үй бүлөлөр ажырашып атат. Ушуга биз азыр чоң аракет кылып атабыз. Ушу үй бүлө сакталып калыш керек да. Үй бүлө кургандан кийин ошону жакшы улантуу ушул бир майда чүйдөдөн башталат да. Ошо айтпай бере берип акырындан болуп анан кийин бир күнү чоңураак болуп калат, ылдыйөөдө болуп калат, анан сенен болуп башталып кетет дагы, баары чыр-чатак чыгат. Анан көрөк азыр баштан эле ар бир нерсени айтып деп кылып турса, Кудай кааласа бул жакшылыкка барат. Атам ооруп бир бутун кесип салды. Уулу жок, мен кызы карап отурам, бирок күйөөм ыраазы. Карай бер деп атамды көргөнү келген адамдар акча таштап кетишет. Ошондон мен да бир аз атам атынан берсем болот. Сизге рахмат. Мынакей ошончо атанын кызматын кылып атасыз. Ата бейиштин дарбазасы. Кааласаң бузуп ал, кааласаң куруп ал деген да. Ошон үчүн жөнөкөй нерсе эмес, Кудай кааласа атанын дуасын аласыз. Балдар жок экен, бутун кесиптер, муктаж учурунда анын белинен жаралгансыз. Ошон үчүн бул өтө улуу сооп, Кудай кааласа садака берсеңиз, Кудайым буйрса жамандыгы кетип, жамандыктар болбой, жакшылыктар келет. Күйөөгө тийген кызы өтүп кеткен, атасынын атынан садака берсе болобу? Болот. Өтүп кеткендердин баардыгынын атынан кандай садака берсе болот. Сөзсүз эле ата эне, кайната кайнене эмес туугандар. Өтүп кеткен жакын достору бар, жакын тааныштары бар, жакшы саналаштары бар. Ошолордун баардыгынан деле садака кылсаңыз, Кудай кааласа баардыгы соого тиет. Даже бир кой кан чыгарып турупчу, ушу сизди окуткан мектептеги мугалимдерден тартып, ошолордон бери тартып туруп, канча сизге жакшылык кылды, сизге ишиңизди бүтүрүп берди, бирөө бир жерден алып барды, бирөө бир жерге жакшы, баардыгынын атынан садака кылсаңыз, баардыгы соого тиет. Мага сөйкө салышкан суммасы 20 000 сом тегерегинде. Ошого да үшүр чыгарамбы? Жок, бундайга үшүр чыгарылбайт. Үшүр деп баягы дыйканчылыктан бирөө азыр мисалы алма эккен, бирөө пияз эккен, бирөө жүзүм эккен, бирөө дарбыз эккен, бирөө картошка эккен. Ушулардан бирөө дагы мындай беде эккен, арпа эккен, буудай эккен дегендей ушулардан үшүр чыгарылат, үшүр. Жерден чыккан даандардан, жемиштерден ошолорду эккендерден үшүр чыгарылат да. Эгерде кайрак суу менен эле боло турган болсо, анда ошо 10дон бери 100 пресс алдыңыз, эми 10 пресси үшүр, бейбечараларга бересиз да, 90-ы сиздики. Эгерде өзүңүз сугат жерден да, сугарып алып келдиңиз, суга төлөйсүз, мээнетиңиз бар суу койгонго, анда үшүр эмес. Анда үшүрдөн дагы экеси аз болот дагы, 100 пресс алсаңыз 5 эле прессти бересиз да. Ал эми сөйкө-пөйкө буларга 20 000 сом акчанын эмеси деле жетпейт, ага эчтеке бербейсиз. Менин кошунам кир жууган машина сурап келиптир. Садака катары берсем болот. Мынакей шариятыбызда ижара деген бар. Иара деген бар. Ижара дегени ошол кир жууган машинаны берип турасыз дагы, мага ошо 10 сом берсеңиз болду деп коесуз. Ал жууп кайрап келип берет, болду. Бул ижара деп коет. Бул дагы адал. Эми иара деген кандай? Кир жууган машинаны бердиңиз дагы, пайдалана бер. Эчтеке бир тыйынын кереги жок. Ошол мага ушул сооп болсун депчи, бу иара пайдасынан. Жоксо уйду бердиңиз, сүтүн саасын, аны каймак кылсын, макулбу? Бардыгын кылып жеше берсин, бирок уй өзү башы турат да, уйду кийин кайтарып берет мага.
Макул, буну иара деп коет тургандар. Бул дагы өтө сооптуу иш. Карызга акча алса күнөө болобу? Анан кийин бересин деп берсе көңүлү болбойбу? Сөзгө түшүнбөй калдым. Карызга акча алса күнөө болобу дейт. Анан кийин бересин деп берсе көңүлү болбойбу деп. Мен түшүнүшүмчө мындай го дейм. Карызга акча алса күнөө болбойт тургандар. Акча алса болот шариятта. Бирок акчаны тез аранын ичинде кайтарып берүү ниети чын болсун, бекем болсун, аракети дайыма үзгүлтүксүз болсун. Ошондо гана карыз алса болот. Жөндөн жөн тамашага, оюнга, эс алганга эч качан карыз албаш керек тургандар. Былтыр Түркиядан чогуу иштеген бир байке карыз 14 000 сомдун тегерегинде акча алды эле. Берем деп үмүткөр кылып жүрөт. Жөн эле койсом болобу, садака катары кете береби дейт. Алла разы болсун. Мен силерге бир маселе айтып коеюн, ошо менен бүтүрөм буюрса. Сиз садака берсеңиз, сооп жазылат, бирөөгө карыз берсеңиз, күн сайын ошончо сомду садака бергендин сообун аласыз. Мисалы мына 14 000 сом деп атат. 14 000 сомду карызга бердиңиз. Бир жылда 165 күн бар. 165 күн тең сиз 14 000 сомдон садака берген сообун аласыз. Мына. Эгерде бир жылга жакын келип калды да кайтып калды. Байке деди, мен сиздин акчаңызды бере албай атам. Дагы бир 2 айга узартып бересизби? Сураны 2 айдан кийин берем деди. Сиз үстүнө үстөм кошпой, процент кылбай, макул дедиңиз. Боптур деп. Ошол күндөн тартып 28 000 сомдон садака кылгандын сообун аласыз. 2 айга чейин. Көрбөйсүзбү? Эгерде ал таптакыр мүмкүн эмес берүүсү болуп калса, кечирип кое турган болсоңуз, өтө улуу сооп аласыз. Бирок кечирбей акымды алам десеңиз, дагы жакшы. Бирок бир билиңиз, карыз алып, бергенге мүмкүнчүлүгү болуп туруп дагы бербей жүргөн адам зулумдук, Алланын каргышына калган шайтандын жолундагы киши. Ушундан коркуш керек тургандар. Жаназасы дагы окулбай калат, ошондон коркуш керек. Кыямат күнү Алла Таала да кечирбейт аны. Ушундан коркуш керек. Ошон үчүн карыз албаш керек, алсаңыз кайтарып аракет кылыш керек. Урматтуу телекөрүүчүлөр, кийинки көрүшкөнчө амандыкта болуңуздар. Жараткан Алла Таала баарыбызды сактасын, туура жолго жолдосун. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуh.